дайыма эле тоба кылабыз. Ибн Аббас разияллаху анхума саарылыкта тоба кылат эле. Саарылык дегени багымдаттын убактысы киргенге чейин бир аз убакыт калат. Ораза тутканда, ооз жапканга чейин саарылык жейбиз го. Ошол учур истигфардын учуру. Эмнени учур экен? Ибн Аббас разияллаху анхума ошол жерден риваят бар. Ким 70 жолу астагфируллах ва атубу илейх десе, мустагфирина бил асхар Куранда Алла Таалам айткан. Бактылуу адамдардын сыпаттарынын бири саарылыкта истигфар кылуучулар деген да. Ошолордун катарына кирет деген. Ошолордун катарына Алла Таала Куранында айткан да. Алладина якулуна раббана иннана аманна фагфир лана зунубана ва кина адабан нар ас-сабирин ва садиқин вал qanitin вал munfiqin вал мустагфирин бил асхар деген аят келет да. Ушундай адамдар алар айтышкан, биз иман келтирдик. Алладина якулуна раббана иннана аманна раббана, биз иман келтирдик, шек күмөнсүз о жараткан Алла. Бизди дозоктун отунан куткаргын деген адамдарчы. Алар ушуларды айтып атат да, кимдер десе, чынчылдар. Qanitin, Алла Таалага моюн сунгандар. Сабирин, сабыр кылуучулар. Ким экен? Мустагфирин бил асхар дегени таң ошо саарылык учурда Алладан кечирим суроочулар да. Ошол 70 жолу ким айтса, Алла Таалага, ошо Алла Таалага саарылык учурда кечирим сурагандардын катарына кирет деген да. Улуу деген. Эсиңиздерде бар, мурунку сабактарда айттык эле, Якуб пайгамбар балдары тентектик кылып, Юсуп пайгамбарды зулумдук кылып, атасын дагы алдап, ар кандай жамандык кылгандан кийин бардык абал ачылып калып, кийин балдары мойнуна алып каталарын атасынан кечирим сурап келгенде, атасы ошол учурда эле кечирдим деп койгон жок. Не деди? Жакынкы арада Робумдан силер үчүн кечирим сурайм деп койду. Ну качан сурайт эми белгисиз ал эми. Сразу деген жакта ошондо алымдар айтышат. Алхамдулилlah риваяттарда келет, жакынкы арада кечирим сурайм дегени саарылык учурда деген сөз дейт. Саарылык учурда балдарым силер үчүн мен Алладан кечирим сурайм. Качан дейт? Саарылык учурда дейт, саарылык. Тахажжудтун учуру деген сөз багымдаттын азаны айтылганга чейинки учур. Ошол жерде көптөн эмес, алхамдулилlah бир хотя бы 5 минут тапсаңыз, астагфируллах ва атубу илейх айтып койсоңуз, алхамдулилlah ушундай улуу фазилеттүү аяттын Алла мактаган Куранында айткан ошо адамдардын сыпаттарына кошулуп калат экенбиз да, буюрса.